Саламатсыңарбы? Здравствуйте. Иса Машаяк төрөлдү. Бул Это абдан жакшы кыялдануу. Иса төрөлүп, ал биздин жан дүйнөбүзгө келди. душу. 1962-жылы мен Исаны жүрөгүмө кабыл алдым. Ошого чейин менин жүрөгүмдө Иса болгон эмес. Иисуса. Менин жан дүйнөм менин каалоо менен, ыплас ойлор менен толгон. Похотями. Эгерде мен Исасыз эле өзүм аракет кылсам, Стараться. эгерде мен осуяттарды аткарсам, жакшылык кылсам, мен асман патшалыгына бара алам деп ойлогом. Я очень Мен жакшылык кылганга аракет кылгам, бирок мен аны кыла албадым. Адам ата күнөө кылгандан кийин после того, как Адам согрешил, 4-чү башталыштагы 4-чү бөлүмдө уланат да. 아담 하와가 하나님을 떠나서 뱀의 말을 받아들인 뒤에 그 인간들 어떤 현상이 Анан ушул Адам ата менен обо энени ушу эметкенден кийин, алар алдангандан кийин Кабыл менен Авыл төрөлгөн. Каин и Авель. 가인도 제사를 드리고 Анан Кабыл дагы, Авыл дагы өзлөрүнүн тартууларын алып келген. 그러니까 이제 막 그들보다 참 거룩해 보여. Алар өзүн мындай караганда ыйык, чынчыл адамдар. Честные. Бирок ал Авылдын гана тартуусун кабыл алган. 제사를 받지 않으면 하나님 제가 뭘 잘못했어? Кабылдыкын кабыл алган эмес. 하나님 기뻐한 제사를 다시 드리도록 하겠습니다. Бирок Когда Бог не принимает жертву, Каин Кабылдыкын кабыл албагандан кийин ал сураш керек эле, эмне себептен алган жогун. Бирок анын өңү кумсарып кеткен. поникло лицо, и он рассердился. Ал туура эмес ошо тартууну алып келгендиктен. Жертву. Эгерде аны Кудай кабыл албаса, Принял жертву. а эмнеге өңү кумсарып кетти? Да почему поникло его лицо? Кудай ата мен эмне туура эмес алып келдимби? Правильно принес жертву. 어떤 이상으로 가르치면 제가 하나님 Кайсы жерде мен туура эмес кылдым, мен өзгөртөйүн. Жертву, которая тебе понравится. Абыл сен кандай курмандык алып келдиң эле? Какую ты жертву принес? 나도 눈치는 Анда мен да ошондой алып келейин. Как ты, я тоже должен принести жертву. Ал ушинтип Кудайга жага турганды алып келиш керек эле. Бирок Кабыл ушундай ачуусу келип турду. 그래 그 다음에 가인 그 아우 Анан ал өзүнүн бир тууганын өлтүрөт. Убивает своего брата Авеля. 그것이 범죄한 인간들에게 나타나요. Анан күнөө кетирген адамдын жүрөгүндө так ушундай болот. 사람들은 자기는 막 아름답고 귀한 모양으로 막 Анан өзүн ушундай ыйык көрсөткүсү келет. Хорошими делами. Бирок күнөө кетирген адам Но все люди, которые согрешили, 그 사단으로부터 온 алардын ойлоруна шайтан дайыма ой салып турат андай адамдарга. 것들이 어떻게 악을 행할 조건으로 보이고 и поэтому 불평할 조건으로 보이고 정말 분노할 조건으로 보이고 Анан биз көргөн нерселер, и поэтому те вещи, которые мы видим, анан дайыма ошол ой бизде ошондой түрткүгө кылат, ойноштук кылганга жана жаман иштерди кылганга. Аягында Кабыл болсо Абылды өлтүрөт. убивает Авеля. 하나님 가인 Анан ал сураган бир тууганың кайда деп. Спросил Каин, где Мен билбейм. 내가 알지 못합니다. Мен эмне бир тууганыма кароолчу белем деп жооп берген. скажешь брату моему? 이제 가인이 정말 하나님 Канчалык Кабыл каршы чыгып аткан Кудайга. Ошондо Кудай Теңир сураган: Тогда Бог сказал, "Эмне кылдың сен? 사람이 что ты сделал? 네 아우의 Жерден бир тууганыңдын каны мага боздоп жатат. Земли ко мне. 가인이 그 입을 벌려 네 손에부터 아우의 Сендеги ушул кабыл алууга оозун ачкан жердин каргышы тиет" деген. 그때 이제 가인이 처음으로 Ошондо гана Кабыл өзүн көрүп баштаган. Каин обнаружил себя. Ооба, мен ушундай жаман адаммын. Вот такой Мен ушундай ыплас адаммын. Вот такой я грязный человек. Мен өлүмгө дуушар боло турган адаммын. Ошондо Кудай Теңирден ага коркунуч келген. Каин начал бояться. 내 죄를 Мени жазам чоң, көтөрө алгыс деген. Велик, что трудно унести. Эгерде сен мени куусаң ушул жерден, Гонишь меня с этой земли, анда мени сөзсүз түрдө өлтүрөт деген. но люди убьют меня. Теңир ага айткан. Андай болбойт деп. Это не так. 가인을 Кабылды ким өлтүрсө, андан 7 эселеп өч алынат деген. 만난 그 죽음을 면케하는 표를 Анан Кабылга жолуккан адамга аны өлтүрбөш үчүн Теңир ага белги салып койгон. Биз ушундай окуяларды окуганда Подобные истории
анан биздин жүрөгүбүз Кудай Теңирдин жүрөгүнөн айырмаланганын көрөбүз. 정말 Бой көтөргөн адамдар, Знаете, гордые люди, алар руханий жашоону ушундай жашап баштаганда, 성경에 있는 하나님의 마음을 алар Кудайдын жан дүйнөсүн түшүнбөйт. в Библии, 그냥 내가 선한 일을 하면 돼. говорят, ой, я Эгерде мен Кудайдын алдында чынчыл болсом жетишет. честен перед Богом, этого достаточно. Өзүмдүн күнөөмдү көрсөм болду. Эгерде мен осуятты аткарсам, бул жетиштүү. Достаточно. 어떤 새로운 방법, Кандайдыр бир өзүнүн жолдору бар да. Способ создают, 그 방법, Анан ошондой жолдор менен Кудай алдына келишкиси келет. 그 방법은 인간에게서 나온 방법이죠. 하나님의 Бул жолдор, бул адамдык жолдор. от Бога. 여러분 제가 신앙 Мен ушу руханий жашоомду баштаганда, Начал впервые духовную жизнь. менин ушундай кандайдыр бир башаламандык, кыйынчылык келип баштады. Пришли трудности. 그 나는 정말 멸망을 Мен 받을 수밖에 없는 ушундай күнөөкөр адам экенин, мен өлүмгө кыйылган адам экенимди көрүп, мен ошондо Кудайдыкын издеп баштадым жүрөгүм. Душу Бога. 놀라운 것은 성경 읽으면 읽을수록 내가 지금 Анан канчалык тереңирээк мен ый китепти окуган сайын менин ойлорум айырмаланганын көрдүм. 성경 착한 Жакшы иштер аркылуу биз асман патшалыгына барбайбыз. 인간의 어떤 선한 Кандай жакшы иштерин кылбасын, Кудай кабыл албайт анын жакшылыгын. 성경은 우리가 진실하게 살면 되는 거야. Биз жакшы жашоо менен жашаабыз жөнүндө айткан жок. 기도만 하면 Бир сыйынуулар жөнүндө айтылган жок. Можем все получить. Мен ошондо ый китепти окуп таң калдым. Я удивился, 성경 Ый китепте мындай жөнүндө жазган жок. что не так все будет. 하나님은 인간에게서 Кудай адамдан эч нерсени талап кылбайт. И требует от человека. Анткени адамда күнөө бар. Во грехе. 인간이 무슨 일을 한다고 해서 그를 Адам эмне гана кылбасын, ал өзүн куткара албайт. Спаси себя от греха. 그래서 하나님은 인간을 죄에서 구원하실 분을 한 분. Анан бир гана Ийса күнөөдөн бошотот. Сможет спасти людей от греха. 그래서 예수님으로 말미암아야 우리가 Бардыгы Ийса аркылуу гана болуш керек. Биз ошондо биз тазалана алабыз күнөөдөн. 예수님으로 말미암아 Биз Ийса Машаяк аркылуу куткарылуу алышыбыз керек. Спасение. 우리의 모든 것을 Биз өзүбүздөгү болгон нерсенин бардыгын ыргытышыбыз керек. 그래서 예수 그리스도 하신 그 Бир гана Ийса Машаяк кылганын кабыл алып, Что сделал Иисус для нас? качан биз өз жашообузду карап көргөндө, Когда мы смотрим на нашу жизнь, эки чоң шаар бар. есть два больших города. 하나는 Биринчи шаар бул Ийса Машаяк курган шаар. Спасение, которое сделал Иисус. 또 다른 하나는 Экинчи шаар мен жасаган жакшы нерселер бар. Много того, что я сделал доброго. Анан Кудай ушул эки шаарды карап Бог турат. смотрит на эти два города. 하나님 예수님이 하신 게 우리 Ийса Машаяк курган шаар биз үчүн жасаган куткарылуу алыш үчүн ошону гана кабыл алат. 반대로 우리가 행한 선, 우리가 행한 거룩함, 우리가 행한 Бирок биздин жакшылыгыбыз, жакшы иштерибизди кабыл албайт Кудай. Господь Бог совсем не Бирок биз принимает. адамдар андай эмеспиз. Но мы люди не такие. 내 Биз жашаганда биздин борборубузда мен деген нерсе турат. Мен муну кылдым деген нерсе. Я сделал это. Мен ушул базар күндөгү мектепке барчымын. Школу. 수일학교 Анан ошол жердеги мугалим мага айтты. Я воскресной школе сказал мне так. Анан бир ушундай кыш мезгили эле абдан суук болчу. 자기가 아주 Анан жакшы, жаңы ушундай пальто алыптыр да. Новую куртку и ходил. 근데 길 가다 보면 또 거지가 Анан көчөдө ушундай кыйналган адам ушундай отуруптур. Анан ал эки жагын караса эч ким жок. Он посмотрел по сторонам и никого. Анан өзүнүн пальтосун чечип туруп, ал кишиге кийгизип туруп, анан качыптыр. И он укрыл этого нищего. И он убежал. Мен ушуну укканда мугалимден Я это услышал от учителя. 저는 막 그게 ушундай бир улуу иш жасагандай көрүндү ошол учурда. Поступок был, 내가 Бирок менде ошондой кийим жок эле, ошондой бергенге. который я мог снять и дать кому-то. Бирок менде бир учурда акча пайда болду. Однажды у меня появились деньги. 그 비상금을 쓰고 절대 Анан ал жаңы акча эле, мен ушуну бир учурда пайдаланайын деп катып койгон. Мен аны муктаж болгон адамга бердим. Анан мен да качып кеттим. Я снова убежал. Анан мага ушундай бир жан дүйнөмө тынчтык берип турду. Покой моей душе. 난 거지
мен ушу муктаж болгон адамга жаңы акчаны бердим деген. Ана мен ушундай баалаган акчамды мен ушул муктаж болгон адамга бердим. Ана менин адилеттик, И моя праведность 내 선이 менин жакшылыгым менде толуп баштады жүрөгүмдө. начала накапливаться в моей душе. 내가 이제 15, Анан 15, 16, 18ге чыкканда 15, 16, 17, 18 лет. анан ушунгон сайын менин күнөөм да толуп баштады. Накапливаться. 교회 Ана мен жыйынга кылган курмандыгым, То, что я пожертвовал для церкви, мен муктаж болгон адамга жардам бергендигим, бедным людям. 내가 남을 위해서 희생하는 그런 내가 한 мен башка адамдар үчүн кылган жакшылар ал дагы толуп баштады жүрөгүмө. Я сделал тоже много накопилось. 때때로 내가 한 선한이 Анан мен жакшы иштеримди эстегенде мен абдан кубанамын. Мне приятно. 내가 이런 Мен ушундай жакшы иштердин Кудай мени кабыл алат. Наверное, меня примет. Мен ушундай муктаж болгон адамдарга жардам берчимин. Кудай мени сөзсүз түрдө баталайт. Следовательно, Бог благословит меня. Мен өзүмдү курмандыкка алып келген муктаж адамдарга Таких бедных людей. Кудай мени жөн эле кабыл алат. Значит, Бог меня примет. 이제 그때 내가 하나님 나갈 때는 항상 내가 행한 선한 일, 의로운 일, 다음에 율법을 지킴 그런 것들을 토대로 Анан Кудай алдына барыш үчүн мен өзүмдүн жакшы иштеримди, осуяттарды аткаргандыгым менен мен Кудай алдына бардымчымын. Я шел к Богу. 여러분 저는 Анан мен ошону эстегенде мен кубанычка толуп турчумун. Мне было радостно. 아무 Мен кубанып, ушуну эстегенде мен дайыма кубанып, Я думал об этом. мен жакшы иштерди кылдым деп. Я думал, я сделал. Кудай мени көргөндө кубанат болуш керек. Бог, наверное, радуется. Кудай мага асман падышалыгында көптөгөн белектерди даярдап койгон деп. Менде дайыма ушундай ойлор толуп турчу. В таких мыслях. Мен ыйык китепти окуган сайын Но однажды, когда читал Библию, мен канчалык ыплас адам экенимди, обнаружил, какой я злой человек. эки адилеттик бар. 의가 있는데 Знаете, есть две праведности. 예수님께서 나에게 주여 Биринчи адилеттик Иса Машаяк даярдап койгон адилеттик, ал Иса Машаяктын адилеттиги. 내가 가진 의는 선한 거 뭐 거짓 좀 도와준 거 남들 불쌍한 좀 도와주고 선한이 А менин адилеттигим мен ушу муктаж болгон адамдарга жардам берип, ошого дагы толо күнөөм да бар. Столько. 나는 Анан мен өзүмдүн адилеттигим менен Кудай алдына барчымын. Праведность и шел к Богу. 큰 죄 Мендеги күнөө андан да чоң болуп турган. Намного больше. 내가 내 안에는 의, 내 안에는 선을 세우는 것만큼 예수님의 의, Анан 예수님의 мен өзүмдүн адилеттигимди кармап турганда мен Кудайдын адилеттигин четке каккандыгын көргөм. Ошондо шайтан мени алдаганын көрдүм. Мени өзүмдү жакшы адам кылып көрсөтүп койгон. 선을 거역하고 Аягында мен Иса Машаякка каршы чыгыш үчүн Иисусу Христу, чтобы я стал противником 그래서 내가 Иисуса. 지금 남을 위해 선을 거짓을 똑같이 입는데 아무것도 아닌 мен жасаган жакшылык, муктаж болгон адамдарга болгон жакшылыгым ал мени өлүмгө алып келмек. 하나님 그 기뻐하지 Кудай буга кубанбаарын билдим. Этому Бог не радуется. 근데 내가 지금까지 그런 걸 Ошол күнгө чейин мен ойлочумун мен руханий жашоом абдан жакшы деп. Духовную жизнь. Менде ишеним бар деп ойлогом. Я верил, что у меня есть вера. 내가 그 사실을 Качан мен ушуну түшүнгөндө мен өзүмдүкүн ташташ абдан кыйын болду. Оставлять свое. Айрыкча мен ушу жаш чагымда ушу күнөөнүн айынан абдан кыйналчумун. 제 사함을 받기 위해 제가 새벽 기도를 Күнөөдөн тазаланыш үчүн таң эртеден мен жыйынга барчумун. 17-18 жашында өспүрүмдөр уйкутаган, аябай уйкуну жакшы көргөн мезгил. Мен күнөөнүн айынан абдан кыйналгам. Я очень сильно мучился из-за греха. Ошон үчүн таң эртеден туруп мен ошо жыйынга барчумун. Всех вставал и шел на утреннее 새벽 собрание. 기도에 이제 저희들 교회에서 기도 시작하고 Анан ушу таңкы ушундай сыйынуу башталаардын алдында жыйында коңгуроо болчу. Да, и вот после того, Анан кийин анан коңгуроо каңгырагандан кийин анан жыйын башталчу. 그 집에서 일어나 오늘 새벽 기도 и обычно Анан ошондо гана жыйын башталат да. как раз приходит к собранию. 그래서 이제 정식 이제 Коңгуроо каңгыраганда И поэтому, когда бьют по колоколам, анан ошондо таңкы ушундай сыйынуу башталат. 눈이 온 추운 겨울에 знаете, зимой, когда выпал Кышкы учурда аппак кар жаап турган мезгилде 발자국 남기면서 얘가 총을 치고 혼자 죄를 용서해달라 기도하는 мен
ушул этому белому символу и оставлял след. ушундай аппак карды басып өтүп анан мен келип коңгуроо каңгандан кийин гана мен сыйынып баштачумун. Мен ойлочумун менин руханий жашоом абдан жакшы деп. Мен болсо жаш балдарды үйрөтүп Кудайды даңктуу ырлар менен ырдаганбыз. Менде чын эле бар менде ишеним деп ойлочумун. Мен ошол учурда күнөөдө экенимди билгенде мен өзүмдүн адилеттигимди койгом. Мен Иса Машаяк кылган Иса Машаяктагы адилеттик аны мен билим катарында гана билчүмүн. Бирок ошол учурда Исаны кабыл алганда анын адилеттиги менин адилеттигим болуп калмак. Мен Иса Машаяк кандай адилет болсо мен да ошондой адилетке ээ болмокмун. Мен жеткилең түрдөгү адилеттикке ээ болмокмун, бирок мен андай кыла алган эмесмин. Мен жыйынга барсам дагы, бирок Кудайдын алдында менде дайыма күнөө бар болчу. Мен кайсы жерде туура эмес кылып атам, мен түшүнчү эмесмин. Менин иштерим башкалардыкына караганда туурадай көрүнчү. Мен туалеттерди жыйначымын. Мен талаада иштечимин. Гүлдөрдү өстүргөм. Туалеттерди тазалачымын. Анан ошо жерде толуп калган жаман сууларды төкчүмүн. Анан короо шыпырчумун. Анан бүт жыйындагы болгон лампалардын бардыгын тазалап чыкчумун. Анан дайыма башка эч ким жок болгон учурда келип Кудай алдында сыйынчумун. Анан жыйын мени караганда мен эң туура жашаган адам болчумун. Мен жыйын алдында ишенимдүү адам болчумун. Ошол учурда дагы мен күнөөнүн айынан кыйналып турган болчумун. Мен ыйык китепти терең билбегендиктен. Анан мен суранчумун, Кудай кечир менин күнөөлөрүмдү деп. Анан ушу курмандык жана жыйындарда тазалагандыгын бардыгы мени ишенимди өстүрөт деп ойлогом. Бирок мен кийин эмнени түшүндүм? Канчалык мен эмгектенбейин жыйында, кандай жакшы иштерди мен кылбайын, кандай мен жыйын алдында ишенимдүү болбойм, канчалык мен осуяттарды аткарбайын. Алар мени күнөөдөн тазалай албарын билдим. Анан ыйык китеп мага ачылып баштады. Мен ушунга чейин алданганымды билдим. Канчалык сүңгүп ыйык китепти окуган сайын күнөөнү тазалаш үчүн адам эмнени кылбасын, адам өзү тазалана албайт күнөөдөн. Иса Машаякты Кудай жиберген адамдын күнөөсүн тазалаш үчүн. Эгерде биз күнөөдөн тазалангыбыз келсе, биз өзүбүздүн жакшы иштерибизди, жакшы нерселерибиздин бардыгын ыргытып, анан Иса Машаяк кылган нерсени кабыл алышыбыз керек. Эмне үчүн мен күнөөдөн куткарылуу ала алган эмесмин? Анткени мен өзүмдүн жакшы жасаган ишим аркылуу гана жашачумун. Ошондуктан мен күнөөдөн тазалана албай, канчалык ыйык китепти окуган сайын мен эмнени түшүндүм? Күнөөнүн суроосу боюнча адам чече албаарын билдим. Адам эмнени кылбаса, ал тазалана албайт күнөөдөн. Эгерде адамдык жол менен күнөөнүн суроосу чечилсе, анда Машаякты жибербейт эле Кудай. Бир гана Кудай, бир гана Иса Машаяк күнөө боюнча суроону чечет. Адамдын аракети менен бир тамчы күнөөдөн да бошонто албайт. Мен ушул күнгө чейин туура эмес ишенбептирмин деп билдим.
Мен жакшы иштерди кылдым, осуяттарды аткаргам. Мен жыйын алдында ишенимдүү болгом. И был верным церкви. Мен ушул иштерим менен мен тазаланам күнөөдөн деп ойлонгом. Грех как-то. 내가 무슨 일 하는지 어떤 노력을 하고 Эмне гана кылбайын, өзүмдүн денемди курмандыкка алып кетсем дагы, Своим телом. 내 죄 노력으로 менин аракетим менен бир тамчы күнөөдөн да тазаланармынымды билдим. Ошон үчүн Иса Машаяк жиберилген жерге 내 죄를 бир гана Иса мени тазалайт күнөөдөн. Мой грех. 나는 그 사실을 깨닫죠. 자꾸 내 어떤 선 Мен ушуну билбестен мен өзүм аракет кылгам. Пытался как-то очистить свой грех. Анан мен билгенден кийин мен абдан ушундай капа болдум. Биздин жыйындагы бир туугандардын бардыгы так ушундай кылган. Пастор дагы бизди үйрөткөн ушундай жашаш керек, жакшы иштерди кылыш керек, көптөгөн курмандык алып келиш керек, жыйын алдында ишенимдүү болуш керек, осуяттарды аткарыш керек деп. Что нужно исполнять Ошондо гана биз асман патшалыгына бара алабыз тогда деп мы сможем попасть в Царство Небесное. үйрөткөн. 우리 교회 장로님 Анан бир пресвитер бир жолу пастордон сураганда, эгерде мен ушундай ишти кылсам, мен асман патшалыгына бара аламбы деп. Попасть в Царство Небесное. Анан пастор, Пастор сказал. пресвитер эмне жөнүндө айтып атасыз? Пресвитер, о чем вы говорите? Ким биле алат бул жөнүндө? Кто этого может знать? Эч ким билбейт, биз бейишке барабызбы же барбарбызды. Попасть в рай. Анда эмне кылыш керек деп ал сурады. Это что нам нужно делать? 그러니까 Ошон үчүн пастор айтты, бүт жүрөгүбүз менен, Быть верными. бүт күчүбүз менен биз Кудай Теңирди сүйүшүбүз керек. Силы мы должны любить Бога. Ошондо биз барабызбы, бейишке барбайбызбы дагы бул суроо деп айткан. Или нет? Мен ушуну укканда абдан таң калдым. Мен даана түшүнбөсөм дагы, Я точно не понимал. канчалык тереңирээк китепти окуган сайын Я читал Библию. 우리의 노력으로 өзүмдүн аракетим менен мен тазаланар барымды күнөөдөн билдим. 우리가 모든 걸 다들 내 몸을 불사르게 내줘도 내 노력으로 Эгерде биз денебизди курмандыкка берсек дагы бир тамчы күнөөдөн тазаланарбызды билдим. Бир гана Иса бизди күнөөдөн тазалайт. Сможет очистить наш грех. 죄를 위해서 일하시는 분은 예수. Күнөө боюнча суроону бир гана Иса чечет. 그 예수님께서 하신 일, Иса кылгандан башка нерсе, Иисус. 그 어떤 것도 башка нерсе бизди күнөөдөн тазалабайт. Ничто другое не может нас очистить от греха. 그 어떤 것도 우리 Эч нерсе бизди ыйык кыла Ничто иное албайт. не может нас сделать святыми. Эч нерсе бизди тазалабайт. Ничто иное не может очистить нас. 그래서 우리 했던 모든 Ошон үчүн биздин бардык жолдорубузду таштап, Все наши способы бүт жакшылыгыбызды таштап, оставить всю доброту, которую я делал. 내가 10년 동안 새벽 기도 한 번도 안 빠지고 таң эртеден барып бир дагы таштап салган жокмун. 어렵게 11조 낸 Ана мен курмандык алып келдигендигимди, Принес десятины. 그래서 내가 주를 위해 한 мен Теңир үчүн жасаган нерсе эч нерсеге турбаган нерсе. Это ничто. 주님이 나를 위해 Кудай Теңир мен үчүн кылган нерсени кабыл алып, Господь сделал для меня. Иса Машаяк айкаш чыгашта өлгөндүгүн, Иисус умер на кресте. 우리 죄 위에 행하신 그것에 이어서 Иса биз кылган аркылуу гана биз күнөөдөн тазалана алабыз. А биз аракет кылганбыз өзүбүздүн күчүбүз менен. Получить прощение грехов. Эгерде биз Матайды карасак, Если мы посмотрим Евангелие от Матайда Матфея, жазылган жакшы кабарды карасак, 예수님 태어나서 Иса төрөлгөндө Ирод болсо Исаны өлтүргөнгө аракет кылган. 악한 그 영들은 Жаман рух ал ушу Исанын төрөлүшүнө тоскоолдук кылган. Иисуса. 그래서 이제 마리아와 요셉은 Ошон үчүн Мария болсо Жусуп менен алар Исаны алып алар Египетке качкан. 애굽으로 피난 가 있었습니다. И они переехали в Египет. 그때 이제 헤롯은 베들레헴 2살 아래나 모든 아이 Ирод болсо ушу 2 жашка чейин балдардын бардыгын өлтүргөн, 자기가 өзүнүн тактысын сактап калыш үчүн. Сам сохранить свой трон. 그러면서 이제 Анан алар Исаны өлтүргөнгө аракет кылган. Пытались убить Иисуса. 예수님은 Бирок Иса ал Ироддун тактысын алганы келген эмес. Ал бизди күнөөдөн тазалаш үчүн келген. Нас от греха. 그러니까 우리의 죄를 죄에서 우리가 씻는 것은 예수님이 하셔야 합니다. Күнөөдөн тазалануу бул Иса Машаяк кылат. Иисус должен сделать. Көптөгөн адамдар билет Иса Машаяк айкаш чыгашта өлгөнүн биздин күнөөбүз үчүн.
Анан биз ушу Айкаш-Жыгаштагы райым аркылуу биз куткарылып алабыз. Бирок аны баалашпайт алар. Алар өздөрүнүн жакшы иштери менен аракет кылат. своей праведности хотят очистить грех. 그건 정말 하나님의 법이에요. Бирок бул Кудайга каршы чыгып биз мындай жол менен жакшы иштерибиз аркылуу биз тазалана албайбыз күнөөдөн. 선한 행위를 보고 의롭다고 한 적이 한 번도 없어요. Бог ни разу не сказал, что мы праведники, смотря на наше добро. Кудай эч качан биздин ыйыктыгыбызды, жакшы иштерибизди караган эмес. 반대로 하나님 우리를 거룩하다고 하셨을 때 Кудай бизди ыйык деп 예수님이 качан Иса Машаяктын Айкаш-Жыгаштагы өлгөнүн карап, На кресте и сделал нас святыми. 예수님의 피를 Иса Машаяктын төгүлгөн канын карап Именно туруп, кровь Иисуса говорит, что мы праведники. биздин адилеттигибиз Иса Машаякта. Праведность находится у Иисуса. 그것을 받아들여 Анан биз ушуну гана кабыл алып, биз чыныгы куткарылабыз. Жолукканга чейин жакшы калгыла. Тогда до новых встреч. До свидания.